Didarına sarılanıp, munkanı bırırdadım, bulbul kuşkan aylanıp, kıyno salgan kılığın, kızgaldakтай boralıp, gün geçke sozum bobon, gıgık bolu ün salıp ey, ün salıp oy, ün salıp. Ayıbı çok jaralgan, acayip görkemimde aşığı bir arnadım, asıl geçim özüme öçpes bolup janasın, ırtsım al yüreğimde özün gana bolsun deyim, ömürdüşüm ömürden ey, ömürden oy, ömürden. Sulunun içinen bir özündü kalayımın, tutkunu boldum erikem tuş algan bu dağdaydan. Bir özündü oylayımın, bir özündü samaymın, tağdırga başım deyip tarttım sende bu bayım ey, bu bayım oy, bu bayım. Çığa kalsam aysam altında çarkıp, arzumdu çevan sayın al olup sağa tartıp, gülmündep çığa gelsen gündey çarkıp tandağı, su satat bütkeni boyun sululuğun andağın ey, andağın oy, andağın. Karanın azar bolup kaygırsam kullanırsam da, men çalgız özünden sevim gelse de kucağıma, sağıntasın gün sayın sargaytıp sarsana da, armanға tüm çokturbay alganım bolçu canımda, canımdan ey, canımdan oy, canımdan, canımdan ey, canımdan oy, canımdan. Күркүрөгөн күз айында жалпы биздин Солото YouTube каналыбыздын катталуучуларына саламдарды жолдойбуз. Бүгүн дагы өзгөчө бир жакшы жаңылык менен бөлүшкөн турабыз. Тактап айтканда, жалпыбызга зарыкканда чыгармасы менен белгилүү болгон агайыбыз Сыран Садбакасов агабыз жакында концерт берүү алдында турат. Концерт кандай болот? Ага кимдер келет? Кандай биз күткөн өзгөчө сюрприздер болот? Аны чогуу бирикте сурайбыз. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатсыздар, кутман кеч. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Даярдыктарыңыз кандай болуп жатат? Жакшы, Кудай буйрса, быйылкы жылдын эсебинен ушул чыгармачылыгыбызда болуп аткан аздыр көптүр ийгиликтерибиздин аркасында жалпы ушул биздин күйөрмандарга десек, же болбосо ушул угармандарга жакшы концерт тартуулайлы деген иш пландын үстүндө жүрөбүз буйрса. Даярдыктар жүрүп атат акырындан. Буйрса ошол 25-не чейин мыкты деңгээлде даярдыкта болобуз деген ишеничтебиз. Агай, көрүп турам, ушунчалык кыйналып, тынымсыз дайындык болуп атканынчы, көздөр кызарган, чарчаңкысыз. Ооба, азыр чындыгында тыным жок болуп атат. Биринчиден сиз айткандай, ушул күз айлары жакшылык тойлордун айы, ошол биз ошол ыр үстүндө жүргөндөн кийин ушу тойлордо кызмат кылабыз. Анын үстүндө ушул кошумча болуп ушул концерттин түйшүгү болуп атат. Азыр тыным жок. Чапкалап гана жүргөн убагыбыз. Ошол кече ошо Токтогул жергесинде кечинде чыгып кайра ошо түнү саат 4-5 менен кайтып келдик эле. Ар дайым ролда жүргөндүктөн, ар дайым ушу түйшүктүн үстүндө болуп аткандыктан азыр кичине ушундай чарчап турган убак.
Бирок эмнегеден чарчасаң да баягы рахат алган жумушуңдан чарчаган жакшы калгай. Албетте ошондон рахат алып, чарчасаң да чарчаганың билинбейт, мындай ошол кылган ишиңден бир майнап чыгып аткан болсо, чарчаганың албетте билинбейт. Агай, билишим боюнча бул алгачкы концерттериңиздерби бул филармонияда өткөргөн? Алгачкы эмес, бул экинчи жолку концерт. Мен жеке биринчи концертин десем болот, бирок мурун ошол менин келинчегим дагы чыгармачыл адам, аны сиздер билесиздер, анан ушул келинчегим менен биргеликте ошол 2019го дейм. 2019 ошол филармонияда чоң программадагы концерт бергенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин телевидениеден кайталап байма-бай көрсөтүлүп жатат. Эми бул ирет болсо ошол өзүмдүн жеке ошо чыгармачылык кечем болот. Ага, эмне аты зарыкканда башка ат тандаган жоксуздар? Бул деген мындай болду эми. Сиз айткандай ушул зарыкканда чыгармасы быйылкы жылдын жакшы ырларынан болду, алдыңкы ырларынан болду. Анан бул зарыкканда чыгармасы, айта кетсем, Аскат Жетиген уулу деген менин бир жакшы иним бар, ушу Кочкор жергесинен. Ошол Аскат Жетиген уулу деген мыкты обончу, композитор, өтө билимдүү. Ошол Аскаттын чыгармасы. Анан мен ошол аткарып чыктым. Анан быйыл ушул зарыкканда ырдын аркасы менен аябай көп жерлерге бардык. Көптөгөн ушундай масштабдуу мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларда, концерттерде аткарылып атты. Анан көп киши ушул ыры абдан сонун экен, кайталап аябай угуп атабыз. Ушул зарыкканда менен бир концерт берсең болобу? Зарыкканда менен бир жакшы кече кылсаң болобу? Деп ушул көп киши айтып атты, көп киши сунуштап атты. Анан ушул быйылкы жыл бардык ийгиликтер ушул зарыкканда ырдын аркасы менен келип аткандан кийин деп биз ушул концертке ушул зарыкканданын анан менин көрөрмандарымды чакыралы деп, толтуралы залга деп чечип, ошондуктан ошол ырдын аркасынан зарыкканда аттуу жеке концерт деп чечтик. Жакшы. Анан негизи эле ал жактагы Instagram баракчаңыздан окуп калдым. 15 жылдан берки эң сизге көбүрөөк ийгилик алып келген чыгарма дал ушул. Мындан башка да болду эле агай? Ооба, 15 жылдан бери эле негизинен ырдап, ошол маданият чөйрөсүндө, ыр чөйрөсүндө жүрөм чындыгында. Анан көп эле ийгиликтер болгон, көп эле жетишкендиктер болду чыгармачылык жаатында. Негизгиси ушул зарыкканданы аткаргандан кийин ушул менин чыгармачылыгымда бир жакшы секирик болду десем болот. Жакшы. Анан дагы азыркы учурда өзүңүз билгендей эле филармонияга оңой эле адамдар концерт бере бербейт. Айрыкча бул акыркы закондун чыгышына байланыштуу. Анан ал жакта дагы биз да кимдерди көрө алабыз? Башка каарман сиз болосуз, андан башка. Албетте, ал жакта негизинен көпчүлүк болбойт. Ашар концерт болбойт. Сиз айткандай ошол мыйзам кабыл алышынан кийин 100% жандуу болот. Ал жерде ошол фольклордук ансамбль болот. Анан ушул эстрадный ансамбль болот. Бардыгы жандуу аспаптар менен. Анан өзүмдүн ошол кичине мен ушул аккордеон менен ырдап, ушул биздин эски залкарлардын ырларын ырдап, азыркыларды ырдап, ушул аккордеон менен жүрөм көбүнчө. Анан ушул аккордеондун коштоосунда жакшы жандуу чыгармалар аткарылат. Анан концерттин негизги долбоору мындай каркасы деп коебуз. Долбоорлонуп, азыр ушул менин чыгармачылыгымда колдоо кылып, өзүм айылдашым Абдибек Казиев деген жакшы агам бар. Ошол Абдибек азыр ошо концерттин жалпы мындай формасын, каркасын, кандай багытта болот, ошонун бардыгын азыр түзүп аткан учуру. Буюрса, ал жерде эми сөзсүз эле башталгандан бүткөнгө чейин албетте ыр эмес. Ошол ар бир номери бири-бирине байланган, маани, мазмуну тарабынан, ошондой ар бир блок бири-бирине байланган, ушундай бир бүтүмдү туюндурган концерт болот деп аракет кылып атабыз буюрса. Жакшы. А бир көпчүлүк эле башка жактан дагы ырсарды алып келе калып, өзүңүз айтканча ашар концерт болуп кетет го. Ал мындай нерсе өзү болбойт го деп ойлойм.
дуэттер аткарылат албетте. Анан көпчүлүк ырчыларды же болбосо ушул досторду, тааныштарды баардыгын чогултуп концерт бериш менин оюмча сиздин деле колуңуздан келет деп ойлойм. Анан эми бул жеке концерт болуп аткандан кийин ошол өзүң чыгармачылык жолуңдагы дараметиңди же болбосо ушуга чейинки келген эмгегиңди, мээнетиңди көрсөтөйүн деген максатта уюштурулуп аткан концерт болгондон кийин албетте ушу сенин көрөрмандарың келет. Ошондуктан сага келип аткан көрөрмандарыңа болгону өзүңдүн дараметиңди, өзүңдүн талантыңды, өзүңдүн чыгармачылыгыңды көрсөтүш милдет деп ойлойм. Эч кандай ашар концерт болбойт, эч кандай көпчүлүк катышпайт. Буюрса, көпчүлүк болсо бир гана ошол оркестрлар, ансамблдар болот. Массовка болот дегеним. Жакшы. Анан азыркы учурда өзүңүз билгендей эле ырчылар аябай көбөйүп жатат, биринин артынан бири. Анан алардын арасынан суурулуп чыгыш деле бул аябай чоң бир күчтүү, чоң бир эркти талап кылат эмеспи? Ооба. Эми азыр ошол ырчылыкка же ушул шоу дүйнө жагына багытталгандар абдан көп да. Анан азыр интернеттин заманы, ар бир адамдын колунда, ар бир адам чөнтөгүндө бүт аалам турат, мындайча айтканда, каалаганын көрөт. Анан ушул социалдык баракчаларда эң көп контент ушул ырчылардыкы го дейм. Ошондуктан ошонун таасири аркасында ошол эле кийинки өсүп келаткан муун мен дагы ырчы болом, мен дагы ушинтип ырдап чыгам. Өтө оңой турбайбы? Мен бир ырды сонун кылып ырдап туруп эле бир жарып коет экенмин деген ушундай ойлор менен эми ушул ырчылыкка кызыгып атышат да кийинки. Анан көпчүлүктүн арасынан суурулуп чыгып дегениңиз негизинен бул албетте ошол жакшы ырдай билүү. Андан кийинкиси ошол мыкты репертуар, жакшы ошол кыргыздын мындай канжанына, кулк мүнөзүнө мындай тезирээк сиңип кете турган жакшы репертуар ырдаш, ал дагы ошол негизги маселелердин бири. Анан азыр ошол эле финансы маселеси, ушул маселелердин топтому бардыгы биригип, ушул түйшүктөрдүн бардыгы биригип келип эле анан ушул көпчүлүктүн арасынан бир жакшы деңгээлде сурулуп чыгышка түрткү берет деп ойлойм. Анан эми кийинки убакта азыр көп эле баары жеңил ойлуу болуп калбадыкпы? Жеңил ойлуу болуп, оңой эле экен, мынтип койсок болот экен, тигинтип койсок болот экен. Албетте ошол болот негизи, ойлой берсең, ошол жеңил нерсени деле кыла берсең болот. Анан бирок ушул элдин, кыргыз элинин ушул ыр дүйнөсүнө болгон табитин, же болбосо ошол чыгармачылыкка болгон табитин биз ушул нерселер менен мындай жеңил нерсеге түшүрүп алабыз го деп ойлойм. Канчалык ушул же болбосо ошол эле министрлик тарабынан, же болбосо ушул биздин улуулар, аксакалдар тарабынан ушул бир жакшы багыт болсо, ушул кыргыз искусствосу же болбосо кыргыз ыр дүйнөсү, кыргыз маданияты бир жакшы деңгээлде, жакшы бир сапаттуу деңгээлде сакталып, анан муундан муунга өтсө, ушундай жеңил ойлуулук же болбосо ушундай бир оңой нерселер, эки сөздүн башын бириктирип алып, бир ар кайсы обонун башын чаптап алып чыккан ырчылар деле мындай артка кайтат болуш керек деп ойлойм да. Ошондуктан эми кыргыз искусствосун, кыргыз маданиятын бир ошол профессионалдуу деңгээлде кармап туруу ошол биздин милдетибиз деп ойлойм. Таштап даңқтан атақтан келечегин издеп бараткан кайгылуу шер дүйнө кыдырам кайдасың сен Нестандаржан, Нестандаржан, ай Нестандаржан, ак сүйүнүн дарасын кечип сайын мен сүйүп баратам, аял заттан башкача сезим.
akşam. Tonu teşhip etem sen üçün, ha tozup çıkça ne standarı can, ne standarı can, ay ne standarı can. Ak suyunun dairasın geçip, azap kaygı cürüktün özip, al olanı büyüyüp baratam, ansayın men suyup baratam, ayal zattan başkaça sezip. Günü tünü çıkpaysan aman, ha kүйgün canmın men dep jaralыган. Kүйüt meni acıp jatsa da, ha güdör üzbeyim ne standarı can, ne standarı can, ay ne standarı can. Mahabattın dairasın geçip, azap kaygı cürüktün özip, al olanı büyüyüp baratam, ansayın men suyup baratam, ayal zattan başkaça sezip, ayal zattan başkaça sezip. Бирок кээбилер өзүнүн милдетин билбей эле убактылуу жыргалчылык тактап атканда популярдуу болом деп эле башка жактын ырларын которо калып ырдагандар бар мисалга. Аларга көз карашыңыз кандай? Негизинен көп эле азыр дээрлик бир 50-60% ошол башка жактын эле оонду ырдалып атат деп эсептейм. Ошол эле коңшу Казакстан эми макул, казак кыргыз канжаны бир, тили бир, дили бир, бири-биринин ырларын ырдай берсин. Болгон биздики көбүнчө ошол ырларыбыз ошол батыштын кайрыктары же болбосо ошол сырт жактан келген кайрыктар ээлеп алды. Азыр интернет ачсаң даяр оондор абдан көп экен. Даяр аранжировка, даяр музыка, ошондон эле интернеттен сатып ала коет экен да, анан чала була сөз жазып, ырдап туруп эле ошо чыгарып атышат. Мен ойлойм эми азыр түшүнүш кыйын болуп калды чынында да. Элдин табити ушул батыш тараптын музыкасына, батыш тараптын оонуна көбүнчө ооп баратат да. Бул аябай өкүнтөрлүк иш деп ойлойм. Анткени биздин кыргыздын нокура кайрыктары, кыргыз жыттанган чыгармалар дээрлик мындай азайып кетти же болбосо оондор чыкпай калды да. Анан эми көз карашым ушул сырттан келген кайрыктар, сырттан келген оондор замандын талабына ылайык жакшы ырлар чыгып атат десем да жаңылышпайм. Мыкты оондор чыгып атат. Ошол азыркы жаштардын жүрөгүн ээлеп атат. Болгону ошол кыргыздын тилин, дилин бузбай, ошол сөз жагынан, маани, мазмуну жагынан ушу бир адамдарды бир жакшы багытка, жакшы тарбиялага жетелей турган ырлар чыкса жакшы болот эле. Андай ырлар да жок эмес, бирок дээрлик азыркы жаштардын багыты менимче кичине туура эмесирээк жакка бурулуп бараткандай. Кийинки ырларды уксак биз деле эми жашпыз го, болгону азыркы мектеп курагындагы же болбосо ошол студенттер ушул чөйрөнүн уккан ырларын угуп алып бир күлкүм келет, бир чети ушундай бир зейниң кейит да, жүрөгүң ооруйт. Эч кандай мааниси жок. Керек болсо азыр ачык айкын эле сөгүнүп, сагынып ушундай такыр адепсиз сөздөр менен жазылган ырлар бар экен. Андайларды угуп атабыз. Эми ушуларга бир чара көрүп, бир же болбосо кандайдыр бир жолун таап бөгөт коюу зарыл деп ойлойм. Анткени ошол эле ырларды өсүп, угуп өскөн муун
кийин ушу өлкөсүнө мамлекетине кандай кызмат кылат. Ошондуктан башкыбызга, өзүбүздүн нукуралуулугубузга кайтканыбыз оң деп эсептейм да. Анан биз сизди жакшы билебиз, жубайыңыздагы да ушул чыгармачылык чөйрөдөн. Көпчүлүктөн сурап калсаң айтып калат го. Эми жубайың экөөң тең эле бир кызматта эмес же бир жумушта эмес, эки жакта эле болгон жакшы депчи. Бир чөйрөдө болуш бул оорчулук жаратпайбы агай? Оорчулук жаратпайт. Менимче жеңил болот деп эсептейм. Анткени ошол экөөң бирдей бир тармакта болсоң, ошол экөөң кылып аткан ишиңди билсең, ал киши да чыгармачыл киши, Улук Мырза Полотовдон бүткөн элдик ырдоо бөлүмүн, консерваторияны. Ал экөөбүз ошол Күрүнкеевден табышканбыз, ошол жерден таанышканбыз дегендей. Биздин жолубузду, биздин тагдырыбызды ошол Күрүнкеевден кошкон. Анан ал кишинин дагы ошол эңсеген ошо болсо, ал кичинесинен ырдайм деп жүрсө, ошентип ушундай бир жакшы ой менен, жакшы сезим менен, жакшы канат менен учуп борбор калаага ошол окуу жайга келсе, ана мен экөөбүз таашып алды менен жок сен ырдабашың керек, сен отурушуң керек деп анын болгон үмүтүн, болгон көкүрөгүндө болгон жалынын өчүрүп коюш мага да чекилик болуп калар. Ошондуктан эч кандай тоскоол болгон жокмун. Экөөбүз эри шаркак болуп, уулдарды таптык, кыздарды таптык. Анан ошентип жүрүп, анан ошо жана айтып аткан концертти койдук. Анан өзү эле азыр кайра ошондон кийин ушул чыгармачылыктын түйшүгүн, азап тозогун баарын башынан аз да болсо өткөрүп көрдү. Анан ойлонуп, анан мен балдарым менен жанында болоючу деди. Балдарым жанында болоючу, балдарым каралбай калат экен. Бардыгы жакшы экен, болгону кичине балдарыма көңүлү бурулбай калат экен. Дээрлик көбүнчө тиякта биякта жүрүп калып. Деп анан азыр көбүнчө ошо үйдө бала чакасынын жанында болуп атат. Анан билишибиз боюнча интервьюга чакырган учурда айтып калдыңыз, сиз Көл Жергесине барып клип тартып келебиз депчи. Клиптер алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшсөңүз агай. Ошол эле Аскат Жетиген уулу инимдин Кыргызым деген да бир сонун чыгармасы бар эле, аны да угуп, аябай кызыгып жүрчү элем. Аны ушул зарыкканда эл оозуна алынып жакшы ырдалып калгандан кийин ушул Кыргызым деген ырын ырдайын, Аскат десем ошол тоскоол болгон жок. Макул байке ырдаңыз деп анан ошол Кыргызым деген ырын жаздырганбыз. Ал Кыргызым деген ыры ошол эгемендүүлүк, быйылкы эгемендүүлүк майрамынын алдында толук аранжировкасы жазылып, бардыгы бүтүп жарык көргөн. Быйылкы ошол Ош Жергесинде өткөн эгемендүүлүк майрамында ошол өлкө башчысы өзү болуп ошол жерде. Анан ошол Кыргызым деген ыр алгачкы ирет ошол чоң сахнада Ош Жергесинде жаңырды. Анан ошол Кыргызым деген ырга азыр клип тартып аткан учурубуз. Сиз айтканда 2 күн мурун ошол Ысык Көл Жергесинин керемет жаратылышын айланып тегеремип жүрүп тартып келдик. Буюрса дагы бул жактан да бир 2-3 күндүк тартылуу иштери калды. Ошол концерттин алды менен буюрса клип жарык көрөт деп турабыз. Анан ошол эле концертте ошол клиптин алгачкы көрсөтүүсү болот чоң экранда буюрса. Жакшы. Ушундай пландап атабыз. Ошол жолуңуздан кийин менде мындай кызык суроо пайда болду. Аскат Жетиген Зарыкканда чыгармасынын дагы жаратуучусу. Андан кийин Кыргызстан. Анан сөзсүз түрдө эми ийгилик алып келген чыгарма жараткан адамдын ыраазычылыгын албай койбойт дагы. Канча сатып алдыңыз эле, же ыраазычылык кылып канча сумма бердиңиз? Албетте сөзсүз түрдө Аскат экөөбүздүн ортобузда деле аябай мынчалык соодагерлердей соодалашуу болгон жок чындыгында. Эми момчага сатып алдым деп айтыштан алысмын, бирок ошол Аскат өзү нааразы болбогудай ыраазы кылдым. Ошол эле Кыргызым ырындагы автордун ыр өзү автордун баласындай болуп калат да. Анан өзүнүн жан дүйнөсүнөн жаралган чыгармага ичи ооруп калышын мен деле каалабайм. Ошондуктан Аскат экөөбүз аябай жакшы мамиледебиз. Анан ошол Аскат нааразы болбогудай, Аскат ичи ооруп калбагыдай ыраазы кылдым. Жакшы.
Буюрса дагы да болсо илтерти калайбыз. Мынакей даярданып ушунчалык ишиңиз көп болсо да келип интервью бергениңизге чоң рахмат. Рахмат. Буюрса дагы болсо чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ал концерттин кандай жүрүшүн да биз буюрса чагылдырып беребиз көрүүчүлөргө. Буюрса. Анан көрүүчүлөр үчүн дагы концертке барууну каалагандар үчүн дагы бизде жакшы мүмкүнчүлүк бар. Кандай кылып дал ушул 2 билетти эсине тапшырабыз? Жол. Ооба, 2 билетти ушул Соло YouTube каналынын катталуучуларына, жолу ошол Instagram баракчасына катталуучуларына жакшы бир ой пикир же жакшы каалоо тилек жазган ушу замандаштарга, мекендештерге ушул 25 ноябрда Улуттук филармонияда мен жеке концертим болот. Буюрса ошол концертке чакыруу баракчасын коебуз. Көрсөм азыр экөө деп аткансыз, экөө десем кичине мага мындай азырктай сезилип калды. Азыр ойлонсом 4 билет коелу. 4 билет коелу. Ошол 4 билетти ошол биздин чыгармачылыгыбызды баалаган, сыйлаган мекендештер жеңип алып барат деген ишеничтен буюрса. Сонун. Алыстан караймын терегиңди, бер албай белегимди. Үйүңдөн чыгасың силкеп-силкеп, сенин болгон элегиңди. Башкага жылуулук себериңди, билишпей тереңиңди. Жолдо калдым, жок кылдым керегимди. Жүрөктүн жүрөгүн атып алып, жүрөсүң батып алып. Ширелген кылычтай мелтиреймин, ширеңди татып алып. Ширеңди татып алып. Көкөлөп учканым эми кандай, көңүлгө батып алып. Агарып аруу таң атпай койдуң, кирпигим какпай койду. Жүрөгүм орду билбейм неге, эй мен сага жакпай койдум. Катымдын жобун сен актай койдуң, себебин айтпай койдуң. Жоголдум үзүлгөн бир топчудай, сен мени таппай койдуң. Жүрөктүн жүрөгүн атып алып, жүрөсүң батып алып. Ширелген кылычтай мелтиреймин, ширеңди татып алып. Ширеңди татып алып. Көкөлөп учканың эми кандай, көңүлгө